Алып келдің бе? Ооба. А сенчи? Менің тұрамесче зиянды азықтардың екен. Эмне үчүн? Ал жерде тең салмактуу жана ар түрдүү азыктардын топтому бар. Менюңда тез агдалчу кесме бар екен. Мен аны жакшы көрөм. Анан дагы макарон. Ал эми макарон болсо, дан эгиндерине кирет. Тез агдалчу кесме зиянды екені баарына белгилүү. Ха, сенгечи эт азыктардын ордуна колбаса. Кызыксың го? Колбаса эттен жезе албагандан эмнени жезе алмак эле? Анан сеники туурабы? Не болду силерге балдарым? Кой балдарым ушпагыла. Бирге даярдайбыз, китени окуп баштаганбыз. Атам экөөңөр айттыңар эле го. Бир жумага меню туз бериле деп. Ооба, эсимде. Жөн гана меню эмес, ден соолукка пайдалуу табигый тамактардын меню болчу. А менин менюм Акмаралга жакпай жатат. Ой, сиздики тез агдалчу кесме экен го. А сеники колбасачы? Болду балдарым, урушпагыла. Бирге даярдайбыз китебин окуп атканыңар абдан жакшы. Бул жакта табигый, пайдалуу тамактардын рецепттери абдан көп. Анын үстүнө экөөңөргө табитиңерге жараша бир жумалык тамактардын рецепттерин таба аласыңар. Туурабы? Ооба, ошондой эле түрдүү меню кылабыз дегенер да жакшы. Биз чындыгында ар кандай тамак аш топтомундагы азыктарды жешибиз керек. Мисалга алып турган болсок, бир гана эт деле эмес, балык менен, тоок менен, бирок балдар жашылчаларды, мөмө жемиштерди, сүт, дан, буурчак өсүмдүктөрүн унутпашыбыз керек. Анда мен тең салмактуулукту сактаган экен да. Мисалы менин менюмда эртең менен сүт кошулган кабырчык. Ал эми түшкү тамакка болсо кесме. Ал эми кечки тамакка болсо шпурат менен бутерброд. Бул жерде сүт дагы, өсүмдүктөр жана калса балык дагы бар. А жашылчаңыз кайда? Мына меникинде колбаса жана туздалган бадыран кошулган бутерброд бар. Ал эми түшкү тамак үчүн туздалган помидор жана шамшыметкенге чүчпара. Ал эми кечки тамагым жеңил. 2 пряник жана жемиш дамы менен сүт. Көрдүңүзбү? Ар бир тамакта жашылча, жөмөмө жемиш бар. Ошондо кимиздики туура? Ошондо кимдин менюсу жакшы? Ар түрдүү жана тең салмактуураак. Балдарым, экөөңөр тең азаматсыңар. Ар түрдүү тамактанабыз дегениңер маанилүү. Бирок азыктардын сапаты андан да маанилүү. Туура, тамак аштын ар кандай түрлөрү бар. Мисалга алып турган болсок, иштетилбеген же болбосо табигый, кайра иштетилген жана ультра кайра иштетилген. А ультра деген эмне? Кандай кызыктуу жагдайга күбө болуп жатабыз. Атасы туура айтат. Азыктарды 3 чоң топко бөлүүгө болот. Иштетилбеген, кайра иштетилген, ультра кайра иштетилген. Мисал катары жөнөкөй сулуу боткосун алалы. Ал жөнөкөй сезиши мүмкүн, бирок сулуу ар түрдүү болот. Мисалы, сулуу боткосу бүтүндөй азык болуп саналат. Анын курамында эң көп пайдалуу Б, А, Е жана К топторунун витаминдери бар. Мындай боткону көпкө кайнатуу керек болот. А геркулес тезирээк бышат. Анткени ал кабырчактардан жасалат. Башкача айтканда иштетилген дан эгини пайдалуулугу боюнча төмөн, бирок аш болумдуулугу касиеттерин көбүн сактап калат. Ал эми кайнак сууга салып койсок эле даяр болчу жалтырак таңгактагы ботко ультра иштетилген азыктардын мисалы. Анын курамында көптөгөн зыяндуу шекер, боёк, стабилизаторлор жана консерванттар бар. Пайдалуу сулуу деген аты эле бар. Ошондой эле бул баардык азыктарга тиешелүү болушу мүмкүн. Балык табигый омега-3 май-кислоталарынан кальцийге жана фосфорго бай. Бирок консерваланган шпроттор же киркалар ультра кайра иштетилген азыктарга кирет. Мындай консервалар көп учурда ден соолукка зыяндуу. Анткени уулуу химикаттарды камтышы мүмкүн. Алар уландыруучу таасирге ээ жана көптөгөн кан тамырды жана боор ооруларын пайда кылат. Ошондуктан сиз эң аз иштетилген азыктарды тандап алышыңыз керек. Колбаса ордуна эт, консерваланган жана туздалгандардын ордуна жаңы помидор жана бадыран, таттуу фабриканын кыямдарынын жана пюрелеринин ордуна жаңы алма, шабдалы жана башка жемиштерди колдонууга болот. Ультра иштетилген азыктар өтө зыяндуу. Аларда зыяндуу майлар, кант жана туз көп. Алар жүрөк, кан тамырларды ал тургай мээнин көптөгөн ооруларын пайда кылат. Кана балдарым, бүгүн силер иштетилбеген,
кайра иштетилген жана ультра кайра иштетилген азыктардын түрлөрүн билдиңер окшойт, Ооба. Анда балдар, ушул азыктарды 3кө бөлүп сорттоп алалы. Биринчиси иштетилбеген табигый азыктар, экинчиси кайра иштетилген, үчүнчүсү болсо ультра кайра иштетилген азыктарды тактап алалы. Мен баштайынчы анда бүгүн. Кел ой кызым. Рахмат. Биринчи жумуртка, эт, балык, Туура. помидор жана бадыран, бурчак ошондой эле. Ооба. Жана ошондой эле алма. Эң туура. Булар иштетилбеген табигый азыктар болуп эсептелинет. Азаматсың кызым. Булар адамдар тарабынан эмес, табият тарабынан өндүрүлүүчү заттар. Себеби булардын курамында эч кандай жасалма кошумчалар жок. Ооба. Анда мен улантайын, кайра иштетилген азыктарга туздалган бадыра менен туздалган помидор кирет. Анан дагы сүт дагы кайра иштетилген азыктарга кирет. Ооба. Эгер сүттө ар кандай мисалы шекер же башка кошумчалар кошулбаса, ал өзүнүн пайдалуу касиетин сактап калат. Туура балам. Ошондой эле сүт, жемиш дамы менен ультра кайра иштетилген жакка кирет. Айттым го, ар жакка коюлат. Туура. Туура. Ал эми макарон дагы кайра иштетилүүчү заттарга кирет. Бирок анын курамын сөзсүз түрдө карап коюу керек. Туура. Кесме. Айтпайсызбы? Макул. Мен жакшы көргөн кесме ультра кайра иштетүүчү азыктарга кирет. Акыры мойнуңуз калдыңызбы? Жакшылап карагылачы, дагы эмне керек? Ал эми чушпара болсо бул жарым фабрикат. Анда бул кайра иштетүүчүлөргө кирет экен. Ооба. Анда мен улантайын, Келе кой. Лимонад, печенье, чипсы жана алма кыямы булар ультра кайра иштетилген азыктарга кирет. Эң туура кызым. Азаматсың. Ата, Оу, карсыз, бул лимонадда С витамини бар экен. туура байкадың балам. Көптөгөн өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын сатуу үчүн атайын жарнамалашат. Лимонадда С витамини болушу мүмкүн, бирок ал эч кандай мааниге ээ эмес. Анткени мунун курамында адамга зыян келтирүүчү көптөгөн заттар бар. Мисалга алсак, көптөгөн зыяндуу боектор, шекерлер жана ароматизаторлор, химиялык заттар көп. Мынакей, азыктарды 3 топко бөлүп алдык. Эми эмне кылабыз? Эми эң жөнөкөй. 80ге 20 эрежесин эстеп калалы. Биздин рационубузда 80% табигый азыктардан турса, 20% гана кайра иштетилген азыктардан турушу керек. Ультра кайра иштетилген азыктарчы. Эми аларды сейрек гана кезде татканга туура келет, бирок колдон келишинче аларды жебей эле койгон жакшы. Туура. Ультра кайра иштетүүчү азыктар ден соолукка зыян гана болбостон, алардын курамында туз, шекер жана көптөгөн кошумча заттар болгондуктан адамда көз карандуулукту пайда кылат. Ошо. Эмнеге чипсыны бир жолу жесең кайра тылтыналып жей бересиң го? Ооба. Мен эми чипсыга такыр жолгойм. Албетте, бизде бирге даярдайбыз китеби бар эмеспи? Анын ичинде көптөгөн рецепттер бар. Ошонун жардамы менен ультра кайра иштетүүчү тамактардын ордуна алда канча даамдуу жана пайдалуу тамактар жасап жесек болот. Ичинде эле. Достор, силер ашканаңарга көз салып, комментарий калтыргыла. Силерде кайсы азыктар көп? Табигыйбы? Кайра иштетилген же ультра кайра иштетилген азыктар? Жана ошондой эле кайсы ультра кайра иштетилген азыктардан баш тартууну кылып жатасыңар?